шаар үчүн чоң чечимдерди чыгарганы жакшынакай шарттар түзүлүп ишти баштап алдык. Обла администрация менен мэриянын алдындагы ишканалардын баардыгы көчүрүп келип ушул жерде иштеп атат. Шаардык кеңештин 41 депутаты, шаар мэринин орунduктары каралган. Жалпысынан 42 кресло. Баягы үн жаңырбайт да. Ар бир сүйлөгөн сөздү ар бир жетекчиге мындай тунук дана жеткизилип берилет. Мындай шартта биз ток иштешибиз керек. Бул имараттын эң эле өзгөчөлүгү бул экспо залы. Сырттан келген коноктор болсо күтүп туруп турган жакшынакай мындай залыбыз дагы бар да. Бул жаңы имараттын быйыл жерге түшүп калышы боюнча мен кыскача токтолуп кетейин. Билесиздер, Советтер Союзунда жаза аткаруу кызматынын 10-чу жана 53-чү СИЗОсу жайгашкан болчу. Шаардын чоңоюшу, шаардыктардын баягы коопсуздугун эске алуу максатында биз Жалал Абад шаарынын ичинен сырткары чыгарганбыз да, бөлөк райондоргочу. Ошол эле учурда биздин мэрия менен обла администрациясынын имаратын куруу боюнча жогору жактан тапшырма келип түшкөн. Проектиде 2,5 гектар жер машина токтоочу жайлар, жаштар аллеясы, фонтандар, озеленениясы, ошолор баардыгы биригип план проектиге түзүлгөн да. Анан эң негизгиси биздин администрациянын астында иш-чара өткөнгө чоң площадьта каралган, парад өткөргөнгө болот. Келген конокторду парадный эшиктен алып киргени да каралды да. Мынакей бул залыбыз болсо өзүңөр көрүп тургандай 20 адамга ылайыкташтырылган. Биз кичи зыйындар залын ушул жерде өткөрсөк болот да. Анан негизгиси мына экран орноштурулган. Бул жерден дагы маалыматтарды чыгарып, көргөзүп, тааныштырып, баягы маалымат бергенге дагы, тапшырма бергенге дагы ушул жер ыңгайлуу болгон. Мындай залдарыбыз бизде жок болчу өзү мэрияда. Бир эле залыбыз бар болчу, ылдыйдагы малый залыбыз. Сессия өтө турган эле залыбыз болгон да. Азыр эми мындай жарык жакшынакай залдарыбыз дагы ар бир кабатта өзүнчө каралып кеткен да. Бул кичи жыйындар залы 250 орундук. Бул жерде коллегияларды өткөрсөк болот, коомдук бюджеттик угууларды өткөрсөк болот. Буга чейин биздин залдарыбыз баягы адамдын саны көп, эми чогулуштарды өткөрөсүң да. Анан тар болгондугуна байланыштуу биз Барпы драм театрында өткөзүп келгенбиз да. Бүгүнкү күндө ушундай залдан 2 залыбыз бар. 550 орунду, а бул 250 орунду. Бүт бар жогу келген конокторго дагы чогулуш өткөрүп турган жетекчилер үчүн дагы бардык шарттар түзүлгөн. LED экрандар бар. Мына акустикалык системалары, микрофондор бүт бар жогу каралып кеткен да. Жыйындар залынан чыккандан кийин эле бул жерден ашканага түшүп кетсе болот. Баягы жыйынга келгендер үчүн дагы баягы тамактарды уюштуруп, чайларды уюштуруп койсо болот да. Анан бул шаардык кеңештин 41 депутаты, шаар мэринин орунduктары каралган. Жалпысынан 42 кресло, ар бирине бирден микрофон. Ким микрофондо сүйлөйм дей турган болсо, тамызса, ошол адамды мына неден көргөзөт экранданчы, өзүн көргөзүп чыгат да. Анан эң негизгиси бул жерде дагы синхронный перевод деп коет. Баягы сырттан коноктор келген болсо, ошолордун сөздөрдүн, ошолордун ар бир айтканын котормолоп берет. Бере турган дагы зал каралган да. Жарык, бийик, кооз бул жердагы аябай жакшынакай шарттар түзүлгөн. Бул жерде биринчи күнү эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төраганын орун басары, улуттук коопсуздуктун төрагасы Ташев Кунчу Кыдыршаевич менен дагы ушул жерде жыйындар өтүп, бир катар тапшырмалар берилди. Мына ушундай шартта Кудай буйрса эми шаар үчүн, эл үчүн иштейбиз деген үмүттөбүз. Накопительный зал деп коет. Келген коноктор, сырттан келген коноктор болсо күтүп турган жакшынакай мындай залыбыз дагы бар да. Буну биз Кытайдан көрчү элек, бөлөк заграницадан көрчү элек.
ошол насип экен ушул жерге дагы Жалал Абад шаарынын мэриясына, областтын администрациясына келген коноктор да ушул жерде бизди же болбосо чоң жетекчиликтерди келип күтүп ушул жерде отуруп турушат, сүйлөшүп дегендейчи. Анан бул жер дагы сыртында дагы жыйынга чейин күтө турган зал. Бул залда дагы Кыргызстандын эң жакшынакай табигый баягы табиаттагы кооз жаратылышты биз сүрөткө чагылдырып түшүрдүк. Мына Сарчелек дегендей Кыргызстандын эң белгилүү болгон жакшынакай тоолорун чагылдырып түшүрдүк. Бул жерде жогоруда айткандай шаардык кеңештин төрагасы, анан мэриянын алдындагы мекеме ишканалардын баардыгы жайгашкан да. Мурун эми өзүңүз билесиздер. 8 квадратта, 9 квадратта 6-дан 7-ден биздин жумушчулар отурган да. Ошол жерде же иш кагаздары батпайт, же өздөрү батпайт эле да. Бүгүнкү күндө иш кагаздары үчүн архивде подвалдан бөлмөлөрдү ажыратып берип атабыз. Анан өздөрү иштей тургандагы жакшынакай жарык, чоң, кеңири иштей тургандагы кабинеттер мынакей каралган да. Бул жалпысынан холл. Ушул жактан келет, калаган экинчи этажда керектүү жетекчилерге кирип өздөрүнүн ишин бүтүрүп чыкса болот да. 3-чү этажда дагы балкон каралган. Шаарды ошол жерден көрүп, ошол жерден чыгып, эс алып, таза аба жыттап кайра кирип кайтса болот. Анан эң эле өзгөчөлүгү дагы бир Жети областынын 7 чашасын койгонбуз. Ал чашада суу атып турат, фонтан, мындай айткандачы. Ошол дагы мындай каралып кеткен. Анан күзгө маал дагы биз подрядчиктер менен сүйлөшүп атабыз. Дагы бак-дарактарды көбөйтүп бергиле депчи. Бак-дарактарды эгип бергиле деп. Эми көлөкө дагы керек да. Анан кечинде өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Аябай элдин агымы чоң да. Ушул жерге келип, балдарын алып, эс алдырып, ойнотуп, өздөрү дагы ойноп, эс алып, фонтандарды көрүп, ошонун боюнда китеп окуп, ошонун боюнда бири-бири менен сүйлөшүп, ушундай жакшынакай шарттардын баардыгы ушунун тегереги элдер үчүн да каралып кетти да. Мына бул имараттын эң эле өзгөчөлүгү бул экспо залы. Бул жерде жогоруда айтып кетпедимби? Архитектуралык ченемдерге ички оформлениясы бул эл аралык стандартка жооп берет. Бул жерде маданий иш-чараларды өткөрсө болот. Конференцияларды өткөрсө болот, жыйындарды өткөрсө болот. Ошого ылайыкташтырылган. Жалпы сыйымдуулугу 550 орунду. Чоң жакшынакай мындай экрандар коюлду. Анан акустикалык системалары дагы өтө жакшы болду. Ар бир адамдын үнү угулбайт да, мындай жаңырбайт десем болот да. Баягы биз филармонияга барып, же болбосо барп театрына барып, бюджеттик угуу, коомдук угуу, жыйындар, эл менен жолугушуу, ошо коллегия, аппаратный, ошонун баардыгын биз ошол жака баягы элдерди кыйнап, өзүбүздүн убактыбызды кетирип, болсо алардын өздөрүнүн графигинде дагы бир маданий иш-чаралар болсо, дагы бир күнгө жылдырганга, же алардан сураганга ушул ыңгайсыз шарттар түзүлүп келген да. Бүгүнкү күндө эң мыкты, эң жакшынакай шарттарда мына өзүбүздүн имаратыбызда түзүлүп турат да. Мунун баардыгын столдорду алып, елканы коюп, губернатордун палатасын, мэрдин палатасын дагы ушул жерге өткөзгөнгө жакшынакай шарттар түзүлдү. Ушуга жеткирген Аллага чексиз шүгүр. Анан биздин жогорку жетекчилерибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке ошо акча каражатын таап берип, биздин үстүбүздөн контролду катуу карап, көзөмөлдөп, ушул имараттардын шаардын өспөнүшүнө чоң салым кошкон. Аларга дагы мен учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирип кетсем болот да. Площадь иш-чараларды өткөргөнгө болот да. Мурун билесиздер да, Барпсейил менен Байзаков көчөсүн мөлмөлдүн астын, эски аянттын астын биз тосуп алып, анан ошол жерде жаңы жыл болсо, жаңы жылда элди куттуктап, жолдорду жаап, шаар тургундары үчүн, жүргүнчүлөр үчүн ушундай бир ыңгайсыздыктарды жаратып келгенбиз да. Бүгүнкү күндө эч кандай ыңгайсыздар жаралбайт. Ушул жерде парадтарды өткөрсөк болот, елкаларды, жыйындарды. Мына кечээ эле 30 август эгемендүүлүккө карата Маданият министрлиги өздөрүнүн чоң экрандарын топтоп, мына 70 миңге жакын адамдарды ушул жерде биз концерттик программаларды тартууладык да. Ушундай иш-чараларды кайра эле өткөрөбүз.